Саламатсыңарбы? Бүгүнкү жаңы темабыз рельефтин жалпы мүнөздөрү. Кыргызстандын аймагы негизинен бийик тоолор менен тоо арасындагы өрөөндөрдүн татаал жайгашкан катарларынан турат. Жалпысынан азыркы түзүлгөн рельеф байыркы эпигерциндик структуралардын олигоцен, миоценден баштап плейстоцендин аягына чейин карама-каршы багыттагы интенсивдүү тектоникалык кыймылга дуушар болушунан калыптанган. Эң бийик көтөрүлүүлөр чыгыш жакта, Кантеңир тоо тоомунун аймагында жүргөн. Чет жакалардагы чүй фергана өрөөндөрү төмөн ийилген ойдуңдар болгон. Алар тоодон келген шиленди кум шагылга толгон. Бийиктиктин ылдыйлай башташы чыгыштан батышка карай кетет. Чыгыштагы жеңиш чокусунун бийиктиги 7439 метр. Бул Кыргызстандын эң бийик чокусу, баарыбызга белгилүү. Ал эми Кыргызстандагы эң жапыз жер, эң батыш тарапта, Лейлек районунун аймагында Кулунду өрөөнүндө жайгашкан. Ал жердин деңиз деңгээлинен бийиктиги 401 метр. Демек, Кыргызстандын аймагынын бийиктик амплитудасы 7038 метрге барабар. Амплитуда сөзү бийиктик айырмачылыгы деген маанини билдирет. Тянь-Шань тоолору батышты карай жайылып, өрөөөндөр кеңейип, кырка тоолордун тоо арасындагы өрөөндөрдүн жалпы багыты кеңдик боюнча таралып кетет. Меридиан кырка тоосу менен Фергана тоо системасы гана ал багытты албайт. Негизги рельеф түзүүчү факторлорго эндогендик жана экзогендик факторлор кирет. Эндогендик факторлор рельефтин ири формаларын түзөт. Экзогендик факторлор болсо, ар кандай тышкы күчтөрдүн аракети менен домпок жерлерди талкалап, тилмелеп түзөтүп, ал эми ийилген ойдуңдарды шиленди талкалануунун продукциясы менен толтуруп, тегиздөө багытында иш жүргүзөт. Натыйжада тектоникалык кыймылдан пайда болгон жер бетиндеги ар кандай рельефтин формалары тынымсыз өзгөрүүгө дуушар болуп турат. Рельефтин ар түрдүү формалары жана типтери жалпысынан 3 генетикалык топко бөлүнөт. Биринчи — тектоника денудациялык. Экинчи — тектоника денудация аккумулятивдик. Үчүнчүсү — тектоника аккумулятивдик. Эми булардын ар бирине токтолуп кетели. Тектоникалык денудациялык топко кирген рельефтин типтери бийик жана орто бийиктиктеги тоолорго мүнөздүү. Тектоникалык көтөрүлүү бул жерде денудациялык талкалануу менен кошо жүргөн. Эрозиялык тилмеленүү талкалануунун материалын алып чыгып кетип турган. Рельефтин негизги формалары аскар зоолор. Тектоника денудация аккумулятивдик топко кирген рельефтин типтери мезозой жана палеоген неоген мезгилине туура келген, негизинен молас түзүлүштөгү чөкмөлөрдөн иштелип чыккан. Бул топко караштуу рельефтин формалары Фергана өрөөнүнүн тоо этектеринде, Кыргыз ала тоосунун, Тески ала тоосунун этектеринде, Суусамыр, Кочкор, Орто Нарын өрөөндөрүндө тараган. Мындай типтердеги рельефтин формалары кырка тоолорду бойлогон дөңсөлөрдү, адырларды жана ошол формадагы ички өрөөндүн чет жакаларын ээлейт. Тектоникалык аккумулятивдик топко кирген рельефтин типтери негизинен түздүктөр. Неотектоникалык ийилүүгө учураган ойдуңдар бийик тоолордон эрозиялык процесстер менен алынып келинген борпоң шилендилерге толтурулуп түздүктөргө айланган. Мындай жол менен пайда болгон жантайыңкы түздүктөр чүй, талас өрөөндөрүнүн таманы, ысык көлдүн жээктери жана башка жерлерде таралган. Геоморфологдордун көз караштары боюнча Кыргызстандын аймагы тоо этегин бойлогон түздүктөр, жапыз тоолор жана адырлар, бийик жана бөксө тоолордун комплекстери болуп үчкө бөлүнөт. Бул сүрөттөн силер Кыргызстандын гипсометриялык картасын көрүп турасыңар. Анда катмарлап боек жабуу ыкмасы менен бийиктиктердин шкаласы көрсөтүлгөн. Ал эми бул таблицада Кыргызстандагы эң негизги өрөөөндөр жана алардын узундугу, бийиктиги жөнүндө маалыматтар берилген.